достор. Саламатсыңар балдар? О, жибек, бул эмне? Сонун бекен? А бул кимге? Менин эжем балалуу болуптур. О, куттуктайм. Рахмат. Билесиңби белек? Мен жээнимдин төрөлгөнү мага бир өзгөчө бөбөк жөнүндө окуяны эстетти. О, айтып берчи. Макул, айтып берейин. Кудай эли Мисир жерине көчүп келген соң көп жылдар өттү. Мисирде башка Жусупту тааныбаган падыша турду. Мисирликтер аны фараон деп аташчу. Ал аябай каартуу киши эле. Ал исраилдыктарды кул кылып алды. Мисирликтер да каартуу эл болгон. Алар исраилдыктарды оор жумуштарды кылууга мажбурлашкан. Байкуштар десе. Бир күнү фараон минтип ойлоду. Исраилдыктар көбөйүп баратышат, буларды бирдеме кылыш керек. Ал үрөйдү учурган ишти кылууну чечти. Өз кулдарына мындай деп буйруду. Исраил элинде эркек бала төрөлгөн сайын аларды дарыяга ыргыткыла. Ал аябай жаман Рафаон экен. Белек, Рафаон эмес, фараон. Ал чынында ырайымсыз жана катаал падыша болгон экен. Бирок бир аял өзүнүн баласын сактап калгысы келген. Ал баланы суу өткөрбөгөн себетке салып, аны дарыяга кое берди. Байкуш бала жоголуп кетет го. Суунун агымы себетти фараондун үйүнө алып келди. Ошол кезде дарыянын жээгинде фараондун кызы отурган. Эмне болот? Фараон аны өлтүрүп салат го. Ал себетти ачканда ичинде бала бар экенин көрдү. Ал баланы дарыядан алып чыгып, өз баласындай өстүрдү. Анын атын Муса деп койду. Муса сонун сарайда чоңоюп өстү. Ал бойго жеткенде жаман бир иш кылып койду. Эмне кылды? Ал мисирлик бир адамды өлтүрүп алды. Тигини карма. Муса чөлдү көздөй качып кетти да ошол жакта жашап калды. Сарайдан алыс, чөлдө жалгыз болсо да, Кудай аны калтырбады. Көп узабай ал жакшы адамдарды жолуктурду. Анан ал Сипора деген кызга үйлөндү. Бир жолу Муса кой багып жүрүп, бир бадалды көрүп калды. Бадал күйүп турду. Бирок күйүп кеткен жок. Омида. Бул кызыктай көрүнүштү Муса жакындан көргүсү келди. Мен да жакындан көргүм келет. Муса, жакындаба. Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык. Бул Кудайдын үнү окшойт. Муса коркуп кетип, бетин жаап алды. Менин элимди Мисирден алып чыгууңду каалайм. Теңир, мен муну кыла албайм. Элди Мисирден алып чыгууга Кудай өзү жардам берерин айтты. Ошентип Муса исраилдыктар менен боштондук жөнүндө сүйлөшүү үчүн Мисирге кайтты. Аны кармап алышат го эми. Фараондун кулчулугунан баарыңарды Кудай бошотот. Кудай Муса менен чогуу агасын Ааронду да жиберди. Кудай эли тизе бүгүшүп, Муса менен чогуу Кудайга ыраазычылык билдиришти. Анан Муса фараон менен кезигүү үчүн барды. Алар эр жүрөк экен.
Сен эмнеге аны өзгөчө бөбөк дегениңди мен эми түшүндүм. Кудай аны дарыяда агып бара жатканда падышанын кызы аркылуу сактап калганы жана аны менен күйүп турган бадал аркылуу сүйлөшкөнү абдан таң калыштуу экен. Мен сен менен макулмун Белек. Эмкиде биз Кудай Муса аркылуу кандай кереметтерди жасаганын чогуу көрөбүз. Мен чыдамсыздык менен күтөм. Анда эмесе кымбаттуу балдар, биздин жашообуздун ар бир мөөнөтүн көрүп турган Кудайыбыз силерге батасын берсин. Саламатта калгыла балдар. Жакшы калгыла достор. Крокодил! Жок! Жардамга! Крокодил жүрөт! Крокодил! Оу, коркпо. Мен сени сактап калам. Тезирээк! Мен жетейин деп калдым. Юху! Коркпо, мен сени ар дайым коргоп жүрөм. Нак тээр экен.